Кыргызстан көп этностуу өлкө. 80ден ашык улуттун өкүлдөрү ынтымак ырашкерликте жашайт. Улутуна, дини менен тилине, социалдык жана аймактык таандыгына карабай бир түндүктүн алдына биригип, камыр жумур болуп жашоону тажрыйба көрсөттү. Бул багыттагы иштерди жаңы нукта аткаруу жолдору кыргыз жараны атуулдун өзүнүн таануусун өнүктүрүү концепциясында камтылган. Документ этностор аралык ынтымакты бекемдөөгө, жарандык бирдейликти жана туруктуулукту камсыздоого өбөлгө түзөт. Концепциянын маалымат катары элдин арасында жергиликтүү өзү башка органдар арасында ар кайсы баягы структуранын арасында маалыматтар уже февралдан бери башталып жүргүзүлүп атат. Бул боюнча атайын Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун эксперти келди. Улуттар аралык мамилелер боюнча жогорку комиссардын өкүлү келип, бир-эки жыйындарга катышып, ал жерде министрлик тараптан абдан катуу жардам, жакшы жардам көрсөтүлдү. Аткарылып, өзүнүн оценкасын берип кетти. Сиздерге белгилүү болгондой, бул концепция керек. Улуттук маалыматтык кампанияны ийгиликтүү ишке ашыруу жолдору коммуникациялык стратегияга камтылган. Бул иштер президенттин администрациясынын тиешелүү бөлүмдөрүнүн, министрлик менен мекеме кызматкерлеринин, эл аралык уюмдардын жардамы менен ишке ашырылат. Ар бир Кыргызстандагы жашаган жашоочу кандай гана улуттун өкүлү болбосун, бул баары кыргыз жараны болуп эсептелет. Ошол кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруунун бирден бир максаты биринчиден ушул азыркы этапта бул жерлерде түшүндүрүү иштери болуп саналат. Ушул биз 2022 жылы бүт Кыргызстандын аймагында кенедей бала бакчанын тарбиясынан баштап, ошол облустун жетекчисине чейин ошол кыргыз жараны концепциясын түшүндүрүп, эмне берет, анан кандай жыйынтыкка келебиз деген мааниде азыр ушуну чоң окутууларды жүргүзүп атабыз да. Кыргыз жараны концепциясы 5 негизги багытта ишке ашырылууда. Бул элдин ынтымагын бекемдөө, эне тилди өнүктүрүү жана мамлекеттик органдарга болгон ишенимди жогорулатуу. Ошо иденттүүлүктө, бир эле иденттүүлүккө мындай ориентир кылбай, ошоки кыргыз жаранын туура түшүнүп алсак, ошо биринчи концепциянын биринчи, экинчи жылдарына ошол акцент кылып атат да. Туура түшүнүктү калыптандыруу эң негизги максат биринчиси. Андан тышкары бул тил жөнүндө дагы максаттар бар. Кыргыз тили бул кыргыздарга таандуу тил, бирок мамлекеттик дагы тил. Ошол үчүн мамлекетке иштейм деген мисалы ар кайсы мындай адамдар бар да, жарандар. Мамлекетке бара турган болсо, кыргыз тили окуш керек, кыргыз тилин жакшы билиш керек, кандайдыр деңгээлде деген. Кыргыз жараны концепциясынын эң тамгасы да иштелип чыккан. Ар бир жаран мамлекетибизде өзүн эркин сезиши керек. Логотип эгемен мамлекеттин эли бир түндүккө биригип, ынтымакта эркин өнүгүүнү туюндурат. 2026 жылга чейин эсептелген кыргыз жараны жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы жөнүндө жарлыкка президент өткөн жылы кол койгон. Аны ишке ашыруу максатында концепция кабыл алынып, мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Нургүл Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.